түшүңүздө зына кыласыз же сиздин жубайыңыз ушул нерсени жасап аткан болот. Бул изменаны түшүндүрөбү? Жок, биринчиден бул шайтандын васвасасы. Жүрөгүңүзгө кыжалатчылык жана жубайыңыз тууралуу жаман ойду берет. Максат ошо үй бүлөнү уруштуруу. Бирок күнүгө кайталанып же черезден кирип аткан болсо мындай жаман түштөр жана өңүңүздө да башыңыз ооруп, жүрөгүңүз кысылып, ортодо келишпестик, чыр чатак боло берсе жана ажырашып кетүү бул чечимдей туюлуп, ажырашып кетсем эле жакшы жашап кетем деген ойлор келип, эмнеге буга тийип алдым же эмнеге муну алып алдым, ажырашам, кетем деген ойлор келе берсе, бул жерде кара дуба сыйкыр болушу мүмкүн. Муну текшерүү үчүн Бакара сүрөсүндөгү 102-аятты 7 жолу кунт коюп ыхлас менен угуңуз. Кандайдыр бир белгилер болсо, балким кусас, балким денеңиз титиреп кетет, башыңыз оорушу мүмкүн. Эгер кандайдыр бир белги болсо, демек сыйкыр болушу мүмкүн.